Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринде окуучулардын ден соолугуна жана өмүрүнө келтирүүчү коркунучтуу факторлордун пайда болуу тобокелдиктерин азайтуу жөнүндө Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору демилгечилер Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Исатбек кызы, Аида жана Бакиров Элдар, баяндамачы Жогорку Кеңеш депутаты Исатбек кызы Аида. Аида Исатбековна, сөз сизге берилет. Рахмат, Сүйүнбек Абдалдаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга мен ушу токтом долбоорун алып келип жатам. Бул токтом долбоор менен мен ушу биздин жалпы билим берүү мектептерине коопсуздукту жана жашоо тиричиликтин негиздери деген предметти киргизүүнү сунуштап жатабыз. Жана ошондой эле балдардын жалпы коопсуздугуна кам көрүү максатында бир катар иш-чараларды министрлер кабинетине сунуштайбыз. Эгерде эсиңиздерде болсо, урматтуу депутаттар, ошол биз мектепте окуп жүргөндө ушундай бир сабак бар эле, коопсуздукту жана жашоо тиричиликтин негиздери деген. Орусча айтканда ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности деп. Бул сабактан биз ушундай билим алчу элек. Эгерде ошо жер титирөсө кандай кадамга барышыбыз керек, эгерде адам баласына жардам керек болсо биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек деген билимдерди берчү эле. Бирок тилекке каршы азыр бул сабак саатын билим берүү программасына алынып калганына байланыштуу ошо Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетине мен сунуш берип, институт омбудсмен менен биргеликте мониторинг жүргүзүп, жумушчу топ түзүп, ошо негизинде бул токтом долбоорун иштеп чыктык да. Анан кыскача айтканда ушул, колуңуздарда дагы маалыматыңыздар бар. Кандайдыр бир суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дагы келген. Рахмат, урматтуу Аида Исатбековна. Урматтуу депутаттар, чынында токтомдун долбоорунун бизде корутундулары, чечимдери бар. Таанышсаңыздар керек. Аида Исатбековна, суроо барбы? Маалымат катары да айтып коеюн, бул токтом долбоорусу да 3 комитеттен да колдоо тапты. Анан ошо сиздерден да суранат элек, урматтуу депутаттар, колдоп берип койсоңуздар деген. Түшүндүк. Урматтуу депутаттар, анда комитет төмөнкүдөй чечим кабыл алынды. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Исатбек кызы, Бакиров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринде окуучулардын ден соолугуна жана өмүрүнө келтирүүчү коркунучтуу факторлордун пайда болуу тобокелдиктерин азайтуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору жактырылсын. Экинчи, ушул чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш социалдык саясат боюнча комитетине жалпылоо үчүн жиберилсин. Урматтуу депутаттар, чечим долбоорун добуш коюн, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат, чечим кабыл алынып, токтом долбоор аталган комитетке жалпылоо үчүн жиберилет. Рахмат.